Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасы жөнүндө конституциялык мыйзам долбоору 3-чү окууга киргизилүүдө. Мыйзам долбоорун 3-чү окууга даярдоонун жүрүшүндө мыйзам чыгаруу демилгесинин субъекттеринин жазуу жүзүндө сын пикирлер жана редакциялык сунуштар келип түшкөн жок. Урматтуу депутаттар, мыйзам долбоорун 3-чү окууда колдоп бериңиздерди суранам. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору 3-чү окууда каралып жатат. Андыктан суроолор барбы? Жок болсо, урматтуу комитеттин төрагасы депутат Улукбек Зулпукаровичте сөз. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, менде тактоо иретинде гана сөз бар. Мына өзүңүздөр кече күбө болдуңуздар, бардыгыбыз күбө болдук. Мыйзамда боштук болгондо ар кандай суроо туулат. Акыйкатчыны кызматтан алууда чоң бир талаш жаралды. Ошондуктан мен тактоо иретинде эсептөө палатасынын төрагасына суроо бермекмин. Өзүңүз билесиз, мына мен сунуш берген болчумун, эгерде отчет өтпөй калса кызматтан кетирүү боюнча. Бирок бир пикирге келишип биз сиз менен макулдашып, ал сунушту мен алып баа берүү боюнча гана сунуш калган. Сиз ушуга да макул эмессизби? Саламатсызбы? Улукбек Зулпукарович, биз макулбуз. Эми бул баа берет деп берки регламентте да каралган, ал жагынан биз эч кандай каршылык жок. Мен муну Алмаз Шаршембиевич стенограмма үчүн айтам. Сиз буга макулсуз, Макул, макул. Рахмат. Бир гана ушул биз макулдашылган вариант киргизилген. Ошону тактоо иретинен эме кылдым. Урматтуу депутаттар, бул конституциялык мыйзам керектүү. Колдоп коюңуздар суранам. Рахмат. Комитеттин чечимин окуңуз, корутундусун. Рахмат. Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзам долбоору жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине 3-чү окууда кабыл алуу сунушталсын. Аппарат кайра каттоо бериңиздер. $73 депутат каттоодон өттү. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун 3-чү окууда добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 63, каршы жок бар 63, катталды 73, аталган мыйзам долбоору 3-чү окууда кабыл алынды. Эсептөө палатасы сөз барбы? Рахмат, урматтуу Нурланбек Тургунбекович, урматтуу депутаттар, учурдан пайдаланып, сиздерди жана мекендештерибизди эртеңки майрам Конституциянын күнү менен куттап кетебиз. Экинчиден ушу Нурланбек Тургунбекович, урматтуу депутаттар, ушу 3-чү окууда колдоп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Биз мындан ары дагы сиздер менен тыгыз байланышта иш алып барат болушубуз керек деп ойлойбуз. Бизге жүктөлгөн милдетти так аткарууга сөз берип кетүүгө уруксат бериңиздер. Дагы бир жолу рахмат чоң.